боюнча дүйнөлүк кубоктун ээси Алымбек Рахимов июнь айында Белоруссияда өтүүчү ардагерлер арасындагы кезектеги дүйнөлүк мелдешке даярдык көрүп жатат. Спортчу жеңишти багындырып, ийгиликке жетүүсү үчүн эң биринчи андагы чексиз каалоо, андан да тынымсыз машыгуу талап кылынат. Алымбек Рахимов спорттун пауэрлифтинг түрү боюнча Орто Азия, Евразиянын чемпиону, дүйнөлүк мелдеште 2 коло медалдын ээси. Эл аралык спорттун чебери 10 жыл мурун өз үйүндө машыгууну баштаган. Пауэрлифтинг менен ийгилик жаратуусуна анын жаш кезинен грек-рим күрөшү менен машыгып келгени себеп болгон. Алымбек Рахимов башка спортчулардан айырмаланып, үйүндө машыгууну баштаган. Борбор калаадан туулган жерине келген спортчуну тиешелүү шарттын жоктугу чоочуткан эмес. Короосундагы жер тамдын бир бөлмөсүн атайын машыгуучу зал кылып алган. Эми баягы өтө кыйын болду десем болот да. Бирок эми ошо жетишип аттык. Мына биринчи эле бир кичинекей залды жасап атып эле анан ошол эле убакта мынау инвентарьлар керек болуп калып атты. Штангаларды алып келип, анан бизде мындай экипировка деп коет да. Экипировканын бул Америкадан чыгат, эмеден чыгат. Бир экипировка, бизде экипировка $200 турат да. Анан экипировочный дүйнө чемпионатынан анан азыркы убакта экипировкасыз иши өтүп атат. Дүйнө олимпиадага кире турган варианты болчу. Ошондо анан биринчи убактарда балдарды машыктырып биринчи планда ошол кетти. Анан убакыт менен жетишип аттык да, убакыт мененчи. Спорт менен Кыргызстандын желегин дүйнөгө желбиретүүнү максат кылган Алымбек Рахимов өзүнүн артынан жаштарды тарбиялоону колго алганына 10 жылдан ашууну убакыт болду. Бүгүнкү күндө анын бир бөлмөлүү, сырттан караган адамга спорттон эч кандай кабар бербеген залында 10го жакын балдар машыгып келишет. Албетте тренерге бул эң основной эме, тренерден зависит этет да бул эмеде. Тренердин ошо ар бир эме бул спортто өтө тонкость көп болот экен дагы. Тренер ар бир көңүл, ар бир движенияга, тренировкадан тышкаркы үйдөгү эмелерге дагы көңүл буруп эме кылат да. Анан балдарга иштегенде биринчи барын топтоп буларды кызыктырып, антиминт иш үчүн эми булардын жаштары дагы ошого ылайыктуу болуп кетип атты да. Кичинекей 5-6 класстын балдарына Бишкекке барасыңар, давай даярдангыла, минтебиз, антебиз деп отуруп, буларды ошол биринчи убактарда буларга ошол Бишкекке барып келген дагы кызыктуу болгон убактарда, эми мындай айтканда бул балдардын өсүшүгө карата ар бир буларга кызыктуу нерселерди биз колдонуп аттык да, мындай айткандачы. Ошол бир тартипти кармап, мектепте жүргөнбүз, сабакка дагы жетишкенге аракет кылып, бирок менин көбүрөөк эмем спортко бурулуп, спорт менен эме болдум дагы. Ушул буюрса мына 7-8 жылдан бери ушул спорт менен машыгып ушул деңгээлге жеттим. Бул спорт эми кандай деп айтсам, бул спорт мен үчүн азыркы убакта жашоом деп койсом дагы эле болуп калды да. Эми спорттун философиясы, спорттун канчалык мындай терең түшүнүк алып, терең кирген сайын бул кызыктуу да, мындай айткандачы. Анан мына башка мына дүйнөлүк чемпионат, дүйнөлүк биринчиликтерде башка элдер канчалык киришип атышат. Биз дагы ошентип жарышып киришебиз. Мунун ортосунда өтө көп кызыктуу нерселер бар да. Алымбек Рахимовдун атын алыстан угуп, анын тарбиясын алгысы келгендер Баткенде көп экен.
Колдо бар машыгуу аспаптарын орнотуп, кары жашына карабай каалоочулардын баарына билгенин үйрөтүүдөн тажабай келет. 7-8 класстарда окуп жүргөндө мен дене тарбия мугалими катары Алымбекти окуткам, ошол мектепте өтө спортко жакын, шуктуу балдар катарында окутуп жүргөн. Бүгүнкү күндө баягы кыргыздын сөзүндө айткандай, устадан шакырт өтөт дегендей, алым ушу дүйнөлүк даражага жетип, анын залына мана балдардын катарында мен дагы 60-тан ашпасам дагы спортко кызыгып, ден соолукту чыңдоо, анын анча-мынча ыкмаларын үйрөнүү максатында келип, катышып ушул залдан машыгып турабыз. Алымдын дагы бир өзгөчөлүгү ушул, бул эми Кыргызстан үчүн, Баткен үчүн алым биздин сыймыгыбыз, биздин ушул спорттун даражасын көтөргөн, спорт дегенде жеген тамак ашын коюп койгон спортчу катары биз Баткен эли Кыргыз эли билебиз алым. Алымбек Рахимов өзү менен бирге уулдарын да спорт менен тарбиялаган. Тун уулу Азамат да пауэрлифтинг же оор салмактагы темир чоюндарды көтөрүү боюнча дүйнөлүк 4 рекорд жараткан. Иниси Акжол да 2014-жылы Африкада өткөн дүйнөлүк чемпионатта өз салмагы боюнча 1-орунду багындырган. Дүйнөлүк чемпионаттарга бир барганда эле жеңип албайсың да. Аны акырындап жүрүп катышып биринчи көрүп келип дегендей болуп отуруп анан жетишип болуп тураттар да. Булар дагы 2-орун болуп атышты, 3-орун болуп атышты. Анан дүйнө чемпиону болушту да буларчы. Азиянын чемпионаттарын Индияда 2 жолу Азиянын чемпионаттарын жеңип келдик. Ошол эле убакта мен ветерандардын арасында жеңип аттым. Дүйнө чемпионатында болсо 2 жолу 3-орун болдум. Ошол мынау экипировкалык чемпионатта 280 килограммдарды, 200 килограммдарды жим жасап, тягаларды 270 жасап, 3-орун болуп аттым. 3-орун болуп аттым да ошол. Баткен шаарынын четиндеги жер тамдын бир бөлмөсүн машыгуучу жайга айлантып алган бул үйдө пауэрлифтинг боюнча 3 дүйнөлүк спорттун чебери жашайт. Алар үчүн убагында эс алып, убагында тамактануу башка орунда болсо, аны камсыздоо, тамак жасап берүү чоң жоопкерчилик. Спортчулардын үй бүлөсүнүн кожойкесинде түгөнбөгөн түйшүгү бар. Убакта керек. Башка бир гана машыгуу менен дошума балдар жумуш жаспай эле коюшса болмок деп көп жылдар кыйынчылык болду. Кылбай калды. Баары күндөрүм дагы болгон. Балдарым дүйнө мен үчүн чоң сыймык. Атасынын, агасынын артынан Акжолда спорт менен кеткен. Ал дагы 12 жашынан бери машыгат. 2014-2016 жылдары дүйнөнүн катары менен 2 жолку чемпион аталды. Шарттын бар жок экенине карабай, тынымсыз машыгып келген бул үй бүлөнүн ийгиликтерин үйүнүн бир бөлмөсүн ээлеп турган медалдардан эле байкоого болот. Пауэрлифтинг бизче которгондо күч же көтөрүү болуп айтылып, күчтү талап кылат. Аталган спорттун түрү боюнча Кыргызстанда дүйнөнүн 3 чемпиону болсо, 3-өө тең ушул үй бүлөнүн мүчөлөрү.
Kyrgyzstan, Aksul Alambek. Ladies and gentlemen, if you'd all please stand to the Kazakhstani national anthem. Анан булар азыр эми катуу машыгып ататтар буларчы. Булар азыр дүйнөлүк чемпионаттарга чоңдордун арасында уже ийгиликтер жаратып атат да буларчы. Мисалчы. Вот ошон үчүн булардын мындай тажрыйбасын өстүрүш үчүн дагы мындан ары. Анан ошо Американы биз тандап алдык. Анын үстүнө бул мына акыркы 2016 булар Америкада дүйнө чемпионатын өткөрүп, анан ошого карата кичине тажрыйба үчүн, кийинки дагы эмелер үчүн деп туруп азыр убактынча иштеп ататтар. Анан убакыт көрсөтөт да. Кантебиз мындан ары да. Биз ошол бери ушул вид спорту менен машыгып келе жатабыз. Ошого биринчи түркү болуп бул атабыз болуп эсептелинет. Кичинен эсимде бар, ошол атанын тренировка кылгандарын көрүп туруп мен да ошондоп бирге кылып жүрүп ушинтип азыркы убакка чейин ушинтип келип азыр ушундай даражага жетип отурабыз. Ошол быйыл элим 2 жолу дүйнө чемпионатына утту. Алдыңкы жылы мен уткан элем. Ошо Америка Кошмо Штатында жүрөбүз, эним экөөбүз. Ошондук машыгып дүйнөлүк чемпионаттарга даярданып, буюрса ошол апрелде чемпионатына айга турган болду. Ноябрда Чехияда өтө турган дүйнө чемпионатына мен даярданып жатам азыркы учурда. Мен турган бул бир бөлмөлүү машыгуу залында спорттун пауэрлифтинг боюнча дүйнөнүн жана Кыргызстандын алдыңкы спортчулары чыккан. Кыргыздын желегин дүйнөгө таанытууда спортчу үчүн эч кандай шарттын түзүлүшү маанилүү эмес. Ал үчүн болгону андагы чексиз каалоо гана жетиштүү. Өзүнүн уулдарынын ийгилигинен соң Алымбек Рахимов келечекте пауэрлифтинг боюнча жаш спорт чеберлерин тарбиялоо үчүн жетиштүү шарт болуусу зарыл экендигин сезди. Көп орунга ылайыкташкан спорт залын курууну пландап, былтыркы жылы Баткен шаарында марафон да өткөргөн. Бул жерде азыр демеушүлөр бар десем дагы эле болбойт эми. Бул жерде азыр өзүм бир туугандарым, анан көбүнчө мындай карыз эсебинде азыр биз карыздарды төлөп жүрөбүз азырчы. Мисалгачы акыркы мына 2 дүйнө чемпионаттарына биз кредиттерди алып кеткенбиз даже. Мисалчы. Эми ушунча даярданып, ошо акырга келип уже биринчи орундарды алганга жетип калган убакта, учурларда ошондой учурларга келип калган убактарда эчтеке карабастан барышыбыз керек эле да, ушундайчы. Ошентип барып аттык да акыркы убактарда. Эме досум Рахимов Алым менен биз ошол ал мезгилде Ленинград шаарында таанышканбыз. Ошол киши абдан ошол пауэрлифтинг немесин түрүнү мындай өнүктүрдү да, өнүктүрдү. Башкачасын билет. Мындай методиканы качан тренировка кылыш керек, качан тамак жеш керек, эмне кылыш керек, кайсы машыгууларды кылыш керек, абдан жетишти. Мен ойлойм, bunday Рахим Алымовго окшогон кишилер албетте биздин мамлекетте керек. Мисалы үчүн баягы орусча айтканда фанат деген сөз бар го. Бул киши ошо фанат сыяктуу да. Бир немени алды, максатты белгиледи, ошонун аягына жетем деген киши. Алымбек Рахимов 10 жылдан бери эл аралык дүйнөлүк деңгээлдеги мелдештерге өзүнүн каражаты менен катышып келет. Спорт ышкыбозу акча таппай калган учурда банктан насыя алып болсо да мелдештерден калбайт. Каарманыбыз жасаган ишин, спорттогу ийгиликтерин эч кимге милдет кылбайт. Балбан билек мырзаларды дүйнө жүзүнө таанытууну максат кылган спортчунун зал куруу демилгеси ишке ашып калса, Кыргызстандын желеги дүйнөдө дагы нече ирет ардактуу желбирешине шек жок.